1, 2, 3, 4. Вальс бийи бул ар бир эле бүтүрүүчү бий бүтүрүп жатканда билет эмеспи. Вальстин тарыхына токтоло кетсек, алгач 18-кылымдын 80-жылдары Венецияда бийленип баштаган. Вальсти жөн гана бийлеп койбостон, бул атайын өзүнчө программада катары эсептелинген, себеби өзүн сыйлаган мырза менен айым сөзсүз түрдө бул бийди билиши керек болгон. 1, 2, 3, 4. Бүгүн номер 95-гимназия мектебинин бүтүрүүчүлөрү акыркы коңгуроодо бийлей турган вальс бийин улам-улам кайталап даярданып жаткан учуру. Анткени вальс бийи акыркы коңгуроодогу эң кызыктуу, эсте калчу программалардын бири болуп саналат. Марина Сүйөркулова да бүгүн 11 жыл билим алган алтын уясынан учуунун астында турат. Өз үйүндөй болуп калган мектеби, алтындай классташтары жана мугалимдер менен коштошуучу учур көз ачып жумганча келип калганына ишенбей турат. Ошо 11-де бүтүп жатканыма ишенбей дагы окугум келип, абдан эметип жаткан кез учурубуз болуп атат да. Ошо репетиция жактан даярданып жатканда, ырларды ырдаганда абдан мындай толкунан сезимдер болуп, ыйлагыбыз келип, эметип коштошкубуз келбей бул мектеп менен. Заман талабына жараша жөн гана вальсти бийлеп койбостон, ага түрдүү идеялар кошулуп, бара-бара кооздолуп, бүтүрүүчүлөрдүн фантазиясына жараша өзгөрүүлөр киргизилип турат. Бирок ошондой болсо да, ал өзөгүн жоготпой, вальс бийи катары бийленет. Ал эми окуучуларына билим, тарбия берип, балдарында эле көрүп калган класс жетекчиси да ичи ачышып жатканын жашырган жок. Ошондой болсо да, бул жашоонун мыйзамы. Эң негизгиси ал окуучулардын келечекте жакшы билим алып, бийик учуусун каалайт. Бир жагынан кубанычтуу, бир жагынан кайра аянычтуу болуп кетет да. Себеби аянычтуусу балдар менен кош айтышып, балдар мектепти таштап кетишет. Ошол жагынан көнүп алган балдар менен балдарды кетиргим келбейт. Биринчиден, анан экинчи кубанычтуу жагы болсо, балдар мынакей чоңоюп, орто мектепти бүтүп, баягы чоң жашоого аттанып турушат. Бул 12-чи выпуск. 12-чи выпускум. Анан кийин ошо балдарга эми эмне дейбиз, окууларын жакшы аяктап, экзамендерин жакшы тапшырып, анан кийин өздөрү каалаган ошол вуздарга өтүп кетишине тилектешмин мен. Албетте балдарга жолуңар байсалдуу болсун демекмин. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ таң маанай берүүсү.